Алсыз адамдар дайыма ошол бирөөнү күнөөлөйт. Биз деген таптакыр башка көз карашка түшүбүз керек. Ал кандай? Ошон үчүн маселе бул жол менен чечилиши оор да. Биз бир эле жол бар. Өзүбүздүн Аллах тараптан ушундай жаралат экенбиз да. Алардын территориясы Кыргызстандын жарымынчалык. Кем байлык деген жок. Трудовой мигрант деген жок. Бүт бар ошол Кыргызстандын жарымынчалык территорияда жашап атат. Эмне менен? Бизде андан абдан кымбат байлык бар. Маселе бул жагында турат. Биз ошол жака багым кошубуз керек. Мен ойлойм, убакыт келди. Жоопкерчилик деген бул адам баласы бул дүйнөгө жаралган башта эле адам баласы жоопкерчилик болот экен. Биринчи өзүнүн тагдырына, өзүнүн мындай адам болуп калыптануусуна, жашоосуна, үй бүлөсүнө, балдарына, туугандарына, ата энесине, анан коомдун алдында жалпы эли журтка. Дайыма сен жоопкерчиликтин үстүндө турат экенсиң. Эми ошол маселе ошону сезиш керек да. Ошону сезишибиз керек. Күчтүү адамдар гана жоопкерчиликти мойноп алат. Башкаларына жоопкерчиликти кошуп алат, анан алдыга сүйрөйт да. Алсыз адамдар дайыма ошол бирөөнү күнөөлөйт. Эгерде ийгиликсиз, жашооңдо ийгиликсиз болуп атса дагы, бул үчүн үчүнчү адам күнөөлүү да. Же сиздин жакын тууганыңыз күнөөлүү, же ата энеңиз жакшы тарбия берген эмес, же мамлекет күнөөлүү, же президент күнөөлүү. Ушундай психологиядан кетишибиз керек. Эгер кетпесек, анда бизде жакшы келечек болбойт деп ойлойт мен. Биз дайыма ошол бирөө үчүнчү адамды күнөөлүү деп эле, эгер булар мындай кылбаганда биздин жашоо мындай болот эле деп отура берет да. Бүгүнкү күндө жашообузду жакшыртып алганга бизди ким тосуп атат бутубузду? Ар ким өзүнүн жашоосун кура бериш керек да. Адам баласыны бул дүйнөгө жаралгандан кийин ал мындай уникалдуу нерсе. Аллах тараптан ушундай жаралат экенбиз да. Ошондуктан ошол уникалдуулукту сезип, анан ошол убакта Кудай Таала бизге тандоо укугун берген да. Бул деген сөз жоопкерчилик, тандоо укугун берген. Мисалы, мейли сиздин бул дүйнөгө келгениңизди тандай албаңыз, ата энеңизди тандай албаңыз, бир тууган тандай албаңыз, үйлөнүп атканда келинчегиңизди тандай аласыз. Турмушка чыгып аткан кыздар көөсүн тандаганга акысы бар. Ошол убакта профессиясын тандай алат. Бул жоопкерчилик ушунун баары. Негизи эле мындай бул турмуш өзү жоопкерчилик да, жоопкерчилик. Качанга да жоопкерчиликти толук кандуу сезип мойнуна алганда гана жашоо жеңилдеп баштайт. Турмушуңуз мындай бир ийгиликтүү, кызыктуу өтүп баштайт. Ошондо гана иреттелип, мындай турмуш өзүнүн огуна түшөт да. Анткени табияттын мыйзамы ушундай түзүлүптүр да бизге. Биз өзгөрүүгө убакыт келип, уже мындай бышып жетилип турган убакта биз мына 2000-жылы, 2005, 2010догу эле жол менен кете бербешибиз керек да. Биз деген таптакыр башка көз карашка түшүбүз керек. Ал кандай? Ал сиз айткан жана жоопкерчиликти мойнубузга ала билели. Үчүнчү адамды күнөөлөбөйлү эч качан. Ал деген өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз мындай жоопкерчиликти алып туруп, алдыга жылганды үйрөнөлү. Анан Кудай берген өзүбүздөгү таланттарды, жашынып жаткан мындай скрытый таланттардын баарын сыртка чыгарып, ошону колдонолу. Мисалы, кээ бирки адамдар абдан жакшы ырдайт, кээ биркилер абдан жакшы сатуучу, кээ биркилер абдан жакшы өнөрчү. Ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдонуп, сыртка колдонушубуз керек да. Адам баласы жакшы аракет кылып, максатты туура койсо эле, абдан ийгиликтерге жетет да. Ар мындай генетикасына карабай, жерлигине карабай, ошон үчүн ошол ар ким өзүнүн мындай максималдуу өзүнүн үстүнөн иштеп башташ керек да. Мен ошого чакырам. Отурганын бир эле жолу ушул нерсе бар. Мисалы, мамлекеттен, допустим, ишкерлерди колдоо кредитин берсе, бул убактылуу да, чектелүү. Канча кредит берсең деле жетпейт ал. Же болбосо мамлекетте мисалы азыр мейли орточо этип алганда 6000-7000 сом пенсия берип атса, же 5000 сом берип атса, 10000 сом кылсаң деле ошол эле жетпейт да. Даже 100% көтөрсөңүз деле пенсия жетпейт. Айлык бүгүн мисалы 15000 алып аткандарды 30000 сом кылсаңыз, бүгүнкү инфляцияда бүгүнкү продукттун кымбатынын 1,30 сом жетпей да калышы мүмкүн. Ошон үчүн маселе бул жол менен чечилиши оор да. Оор маселе. Биз бир эле жол бар. Өзүбүздүн жумушка болгон жөндөмдүүлүгүбүздү арттыруу менен гана чече алабыз да. Анан мамилени өзгөртүү менен, түшүнүктү өзгөртүү менен чечебиз. Биз ошого келишибиз керек. Түштүк Кореяны айткым келет да. Алардын территориясы Кыргызстандын жарымынчалык. Кыргызстан кичинекей мамлекет деп кайра айтып атпайбызбы? Бирок жарымынчалык Түштүк Корея. Ал жерде 50 миллион калк жашап атат да. Башка мамлекеттер менен чектешпейт. Деңизде турат. Аграрный сектор деген жок. Кем байлык деген жок. Трудовой мигрант деген жок. Бүт бар ошол Кыргызстандын жарымынчалык территорияда жашап атат. Эмне менен? Интеллектуалдык байлык менен жашап атат, адамдык сапат менен жашап атат. Мен ошол Кытайда окуп атканда, Кореяга жакын провинцияда окуганмын, 1 сааттык жол болчу. Биз менен корейцтер окучу да. Мамлекеттик кызматта кириш абдан оор экен. Мисалы, бир күндө 8 саат, 6 саат китеп окушат да, башын көтөрбөйчү. Анан айтам, эмнеге мынча кыйналып атасыңар десем, бизде конкуренция абдан күчтүү. Эртең барганда жумушка кире албай калабыз. Мамлекет кызматкер болуш биз үчүн почет. Биз үчүн абдан мындай сыймыктуу, ардактуу нерсе. Ошон үчүн конкуренттер ушунчалык катуу окушат. Анан ар бири жаңы продукция түзүүгө аракет жасашат. Коомго жаңы нерсе. Ошол продукциясы адамдын жашоосун жеңилдетиш керек да. Телефон болсун, машина болсун, үй баягы тетикте үйдөгү колдонулган
техникалар болсун, баардык адамдын турмушун жеңилдетиш керек. Ошондо ал немеси өтөт, товар өтөт. Андан сырткары бул дүйнөгө чыгарып атат. Дүйнөгө чыгарыш керек. Ошол өздөрүнүн интеллектуалдык ресурстары менен, адамдык ресурстары менен мына өзүңүз көрүп атасыз, экономикасы кандай, өтө күчтүү мамлекет, сапат өтө бийик мамлекет. Анан алардан моралдык, адамдык сапаттар өтө бийик экен да. Мусулман болгону менен мисалы развод, ажырашуу деген абдан аз да. Эгер кимде ким ажыраша турган болсо, ал экинчи сорттогу адам катары калыптанат дагы. Бул адамдын психологиясы, адеп ахлагы жакшы эмес. Муну менен ишке алганда ойлонуш керек деп, эгер мамлекет ишке алып атканда дагы ошол балким ошол немени разводдун себебине жумушка албай коет. Анткени нормалдуу адам алмашпайт деп. А бизде кадырсек көрүнүш болуп калбадыбы? Бүгүн той, эртең ажырашып кеткен. Ошондой моралдык принциптерди жаштан баштап тарбия берип бекемдеген. Вот ошол мамлекеттердин келечеги болот. Ошондой элдин келечеги болот. Ошондуктан баягы чыныгы баалуулук, чыныгы келечек бул билим, бул адамдын ой пикири жүгүртүүсү, адамда калыптанган моралдык принциптер да. Биз ошого жеткирип барышыбыз керек болуп атат да. Биздин алтын кенибиз болгону менен, көмүр кендери болгону менен, суу байлыктары болгонубуз менен бизде андан абдан кымбат нерсе адамдык байлык бар. Ошол адамдык байлыкты туура багытка багыттаган үйрөнүшүбүз керек. Ошого ар бирибиз мисалы бул жерде мисалы эми өзүбүз массага таасир эте албасак, жеке өзүбүздү, анан эгер укса үй бүлөбүздү, балдарыбызды ошондой моралдык принциптери бийик, таза, анан дайыма аракет кылган, эмгекчил, коомдо адамдарды бузуп жарып гана эмес, адамдар бириктире турган, ошондой жакшы сапатка ээ болгон коом чыгыш керек да. Ошондой гана өнүгөбүз. Башка мен реформа болуп, конституцияны алмаштыр, теге президенттин полномочиясын көбөйтүп кой, жогорку кеңештин полномочиясын азайтып кой деген вопрос бул актуалдуу маселе эмес. Булардын бардыгы мындай жөнөкөй маселе. Маселе бул жагында турат. Биз ошол жака багым кошубуз керек. Мен ойлойм, убакыт келди. Азыр мына өсүп келаткан поколенияга мен ошону сунуш кылар элем.